Ош ТВ телеканалынын эфирдик убакыты жаңылыктар маалымат программасы менен улантылат. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Санариптик коопсуздук алдыңкы орунда. Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн ички иштер министрлери менен маанилүү маселени талкуулады. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу программасы башталып, жарандарга жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Газификацияга болгонго жеңилдетилген кредиттер анан жанагы сайтта көргөзүлгөндөй эле котелдорду ишке илишкенесин өлчөп нелер бар. Ошто 10 миңден ашуун калк жашаган конуштарга заманбап үй бүлөлүк дарыгерлер борбору курулат. Температура болот. Мен дагы мына 2 күндөн бери барамын. Очеред тийбей кайра кайтып келемин. УКМКнын спорт залындагы жыйын. Атайын кызмат уюшкан кылмыштуу топтордун 28 өкүлүн чогултуп, катаал эскертүү берди. Президент Садыр Жапаров бүгүн Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин ички иштер жана коомдук коопсуздук министрлерин кабыл алды. Бул туурасында анын маалымат кызматын кабарлашты. Жапаров министрлер менен заман талабындагы актуалдуу, анын ичинде санариптик технологиялардын ыкчам өнүгүшүнө байланыштуу көйгөйлөр боюнча пикир алышты. Маалыматтык коопсуздук жана кибер коркунучтарга каршы биргелешкен күрөштө чыңдоонун маанилүү экендигин сүйлөшкөн. Жапаров эл аралык системанын терең трансформациясы жана глобалдык туруктуулуктун кризис шартында ШКУнун туруктуулугун сактап, ишенимди жана коопсуздукту бекемдөөчү ишенимдүү механизм болуп турарын айткан. Кыргызстан менен Беларустун кызматташтыгын кеңейтүү мүмкүнчүлүгү чоң. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Бишкекте өтүп жаткан Кыргыз-Беларус бизнес форумунда билдирди. Анын айтымында эки өлкө экономикалык алаканы өнүктүрө алат. Кыргызстандын географиялык абалы абдан ыңгайлуу. Логистика, айыл чарба, жеңил өнөр жай, энергетика жана туризм жаатында чоң мүмкүнчүлүккө ээ. Беларус өнүккөн өнөр жай базасынан агрардык машина куруу секторундагы ийгиликтеринен, өндүрүштөгү жетишкендиктеринен улам кызыгууну жаратып келет, деди Касымалиев. Минкап төрагасы келечектүү өндүрүш долбоорлорун өз ара ишенимдин негизинде ишке ашырууга болоорун, бул узак мөөнөттүү кызматташуу менен инвестиция тартуунун негизи экенин белгилеген. 1-июнда Германиянын Боден көлүнөн 24 жаштагы кыргызстандык кыздын сөөгү табылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги билдирди. Германиядагы элчилик окуянын бардык жагдайларын аныктоо боюнча тиешелүү органдар менен иш алып барууда. Ошондой эле маркумдун жакындары менен байланышта экени айтылды. Учурда сөөктү мекенине алып келүү боюнча зарыл болгон документтер даярдалып жатат. Немес жалпыга маалымдоо каражаттары кыз паромдон кулап кеткенин жазышууда. Каракол шаарында минивэн менен желмаян кагышып, бир киши көз жумду. Бул туурасында аталган шаардын милициясынан кабарлашты. Toyota Alphard автокөлүгүнүн айдап бара жаткан 61 жаштагы жаран каршы телкеде келе жаткан 3 буттуу электр транспорту менен кагышкан. Жеңил автоунааны айдап келе жаткан 58 жаштагы айдоочу кырсыктан улам каза тапкан. Окуя желмаян бурулууга аракет жасап жатканда болгонун айтышты. Учурда Каракол шаарынын милициясы тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети атайын кызматтын имаратындагы спорт залга уюшкан кылмыштуу топто каттоодо турган жарандарды чогултуп, профилактикалык маек өткөрүштү. Маалымдалгандай, ага жалпы 28 адам катышкан. Арасында каттоодо турган мурда кылмыштуу топко мүчө болгондугу үчүн соттолгон жана кылмыш дүйнөсүндө белгилүү макамы бар адамдар бар экени айтылды. Чогулгандарга мыйзамдарды сактоо зарылдыгы түшүндүрүлүп, уюшкан кылмыштуу топторго кошулууга, курал сактоого жана мамлекеттик органдардын ишине кийлигишүүгө болбой турганы эскертилди. УКМКнын маалыматына ылайык сүйлөшүүдөн кийин катышуучулар уурлук түшүнүктөрдөн жана криминалдык идеологиялардан баш тартышканын билдиришкен. Ош шаарынын четинде жайгашкан Алай 1, Алай 2 жаңы конушуна үй бүлөлүк дарыгерлер борбору курулат. 10 миңден ашуун калк жашаган аймакта медициналык кызмат көрсөтүү ушул убакка чейин чоң көйгөй жаратып келген. Эми маселе түйүнү чечилип, Ош шаардык мэриясы менен аракет долбоорунун ортосунда аталган конушка поликлиника куруу келишимине кол коюлду. Учурда жер тилке ажыратылып, курулуш иштерин баштоо боюнча долбоор даярдалууда. Шаарга поликлиникага барып келейин. Азыр эртерээк барбасам, бизде ошо маршрутка күтүп аткан убактыбыз көп кетип калат. 10 миңден ашуун калкы бар. Шаар четинде жайгашкан Алай 1 жана Алай 2 конуштарында бир дагы медициналык кызмат көрсөтүү мекемеси жок. Жылдар бою бул маселеден арылбаган аймактын жашоочулары саламаттыгын текшертүү үчүн шаарга каттоого мажбур. Мындай убаракерчиликти дайыма башынан кечирген Батырине Арзыкан Ашимова ооруканага байма-бай каттап турат. Ал кээде дарыгердин кеңешин алуу үчүн бир күн кечке убара болууга туура келерин белгилейт. Бизге эң керектүү ушу поликлиника болуп атат.
азыр кайсы жерге барсак очередь көп болуп атат да. Анан көбүнчө балдарыбыз ооруп калып атат, температура болот. Мен дагы мына 2 күндөн бери барамын, очередь тийбей кайра кайтып келемин да. Атүгүл түн ичинде же чукул кырдаалда тез жардам чакыруу да өзүнчө бир чоң көйгөй. Шаардан чыккан тез жардам унаасы жолдун алыстыгынан өз убагында жете албай калаарын айтышат. Анан скорый менен бардым да. Бизге мына жакында, мисалы поликлиника жакыныраак болсо, бизге караштуу болсо, может баягы тез жардам бизге ошол шарт жакшы болот эле да. Анан ошентип бизге чындап эле аябай кыйындык туудуруп атат да. Бул жерде мисалы тургундар бизде аябай көппүз азыр, мына алай 2, алай 1 аябай көп болуп кеттик азыр, чындап элечи. Мындай кичине жаңы конуш эмеспиз. Көп тургунбуз бул жерде. Ошон үчүн аябай бизге керекпиз да, биз муктажбыз поликлиника курулганга. Биз Бирок чалуум жокко өзүбүздө болсо маршруткага чыгабыз, маршруткага чейин бир мынча басып барабыз. Анан одан ары маршруткага чыгып, анан дагы өзүбүздө болгону жакшы. Мына бул жерге поликлиника болот деп атат, ошо сүйүнүп турабыз эми. Эми бул маселенин түйүнү чечилип, аталган калктуу конушка үй бүлөлүк медициналык борбор курулмай болду. Анда Ош шаардык мэриясы жана Аракет долбоорунун ортосунда поликлиника куруу келишимине кол коюлду. Кандай социалдык көйгөйлүү маселелер бар, ошолорду чечүү боюнча жолугушуулар өткөрүлгөн да. Буюрса, ушул долбоордун алкагында 6 миллион 300 миң сом ошол долбоордон келет. Калган андан да 50%дан көбүрөөк суммасы жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Бул кош каржылоо долбоору менен ишке ашырылат. Буюрса, ушул көп жылдан бери айтылып келген ошо алай 1, алай 2 конушундагы жашоочуларына медициналык кызматты жеткиликтүүлүгү жакшырат. Медициналык мекеме үчүн конуштан жер да ажыратылып, имарат берилген. Эми ал имарат капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Учурда тийиштүү долбоорлоо жумуштары жүрүп жатат. Жана ошол аймакта поликлиника же ФАП бир дагы медициналык объект жок болгондуктан жашоочуларга аябай ыңгайсыздык жаралып кетет. Ошон үчүн мэрия жергиликтүү тургундар менен биргеликте макулдашып, ошол жерге жаңы поликлиника куруу чечими кабыл алынды. Бүгүнкү күндө ошол мурда УКМКга караган Альфа отрядынын жери бүгүнкү күндө Ош шаарынын мэриясынын балансына өтүп, ошол жерде Ош шаарынын мэриясынын чечими менен атайын поликлиника курганга бир имарат тандалып алынып берилди. Аракет долбоору Швейцария өкмөтү тарабынан каржыланып, Бишкек жана Ош шаарларындагы жаңы конуштарда жарандардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган. Долбоордун алкагында буга чейин аталган конушта социалдык инфраструктураны жакшыртуу аракетинде бир катар жумуштар аткарылган. Алмагүл Эркебай кызы, Залкар Токтосунулу, Ош ТВ. Ош шаарындагы Мамыров көчөсүндө капиталдык оңдоодон өтүп, асфальт төшөө иштери башталды. Аталган көчө буга чейин абалы начар болуп, шаар тургундарынын нааразычылыгын жаратып келген. Ошондой эле Ноокат районуна алып чыгуучу негизги жолдордун бири болуп саналат. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев курулуш иштерин ыкчам жүргүзүп, тургундарга мүмкүн болушунча аз ыңгайсыздык жаратуу зарылдыгын белгиледи. Бул эми 2 тилкелүү болгондо азыр биз кеңейтип туруп, мына 22 метр болсо, тротуары менен 4 тилкелүү болуп жасайбыз. Биз эми ушул Ноокатский подъем деп коебуз го, биз Ошто барыбыз эле. Акелер, мына подрядчиктер ушул жерибиз кичине көбүрөөк жатып калды да. Бир аз убакыттан ушул жерден уттурдук негизичи. Ошондуктан мына азыр сиздер эми техникалар жетиштүү, жумушчулар. Анда ушул жерди максималдуу тез, сапаттуу бүтүрүүгө аракет кылышыбыз керек эми. Өлкөдө абанын сапатын жакшыртуу үчүн экологиялык долбоорлорго жеңилдетилген насыялар бериле баштады. Программа учурда Бишкек шаары менен Чүй облусунда ишке кирди. Ал жарандарга күн панелдерин, жылуулук насосторун, электр казандарын жана башка экологиялык таза жабдууларды сатып алууга мүмкүнчүлүк түзөт. Жеңилдетилген насыялар мамлекеттик банктарда берилүүдө. Бул күн панелдери 4 киловаттык электр энергиясын берилип, дээрлик бир имаратты толук менен электр энергиясы менен камсыздай алат. Бул университеттеги студенттер тарабынан жасалган. Ал эле эмес, окуу жайдын сырткы фасадына чоң көлөмдөгү дал ушундай күн панелдери орнотулган. Бул 80 киловаттык болуп, Ош технологиялык университетинин дээрлик 4 корпусун тең электр энергиясы менен камсыздай алат. Мамлекет абанын сапатын жакшыртуу максатында атайын экологиялык долбоорлорго жеңилдетилген насыяларды берүүдө. Самат Абдымомун уулу Ош технологиялык университетинде окутуучу болуп эмгектенет. Ал студенттер менен биргеликте күндөн энергия алуучу панелдерди орнотуу боюнча долбоор даярдап, аны ишке ашырышкан. Натыйжада университеттин сырткы бөлүгүнө кубаттуулугу 80 киловаттык электр энергиясын өндүргөн күн панелдери орнотулган. Оштун жарыктандыруу жана ички электр муктаждыктарын камсыз кылат. Азыркы учурда Кыргызстанда белгилүү болгондой эле
электр энергиясы кышкы мезгилинде жана ошондой эле тартыштык болгондуктан биз өзүбүз ошо энергетика багытында адистерди чыгарган университет катары биз ушул өзүбүздүн университетибизди биринчи кезекте күндөн электр энергия алып камсыздоону туура көрдүк. Эми бул сыяктуу экологиялык долбоорлорго мамлекет тарабынан жеңилдетилген насыя берүү программасы иштелип чыкты. Анын алкагында жарандар күн панелдерин, жылуулук насосторун, электр казандарын сатып алуу жана экологиялык идеяларды ишке ашырууга жеңилдетилген насыя алышат. Программанын негизги максаты өлкөдө абанын булгануусун алдын алуу болуп саналат. Бүткүл дүйнөлүк банктын каржылоосу менен биргеликте абанын семесин жакшыртуу боюнча Бишкек чүй немеси моделинеси киргизилген. Ал жерге газификацияга болгонго жеңилдетилген кредиттер, анан жанагы сайтта көргөзүлгөндөй эле котелдорду ишкерликтемеси боюнча нелер бар. Азыр бизге бул боюнча Ошко эч кандай неме келе элек. Жеңилдетилген насыялар Элдик банк, А банк жана Бакай банк аркылуу берилүүдө. Анын алкагында жеке жактарга 6% үстөк менен 1 миллион сомго чейин насыя каралса, ишкерлерге 10% үстөк менен 5 миллион сомго чейин насыя берилет. Ал эми учурда калаада электр энергиясы менен жүрүүчү унааларды сатып алууда 16% үстөк менен насыялар сунушталып келет. Азыркы күндө берилип жаткан насыялар бул бизде 16% берилип жатат. Срок мөөнөтү 5 жылга чейин. Буга чейин биз 2026 январга чейин биз бул электромобилдерге биз 11% берип келгенбиз. Азыркы күндө 16%ге көтөрүштү. Азыркы күндө ушул актуалдуу 16% берип жатабыз. Алуу шарттары бул жөнөкөй эле, паспорт, ЗАГСтарды алып келиш керек. Эгерде күрөө катары ошол ала турган электромобилди коюп берем десеңиздер, анда өзүңүздөрдө 30% чогулткан акчаңыздар болуш керек. Эгерде 30% жок болсо, анда күрөө катары бир недвижимость коюп беришиңиздер керек болот. Шарттар жеңил эле. Статистикалык маалыматтарга ылайык Бишкек шаары абасы эң булганган шаарлардын катарында 9-орун делеген. Абадагы зыяндуу майда чаң бөлүкчөлөрүнүн көрсөткүчү 118ге жетип, бул дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун нормасынан 8,7 эсеге жогору экени аныкталган. Толбай Бурканбеков, Тейит Телепалдыев, Ош ТВ жаңылыктары. Нарын Торгар Туна жолунда калыңдыгы 20-35 см кар жаады. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Учурда атайын техника тартылып, трасса кардан тазаланып жатат. Буга чейин арпа өрөөнүндө 20 см кар жааганы кабарланган. ÖKM малчыларга жем-чөп жеткирүү иштерин уюштуруп жатканын билдирди. Министрлик тоолуу аймактарда аба ырайы кескин өзгөрүп жаткандыгына байланыштуу айдоочуларды жолдо этият болууга, ылдамдыкты ашырбай, аралыкты так сактоого чакырат. Түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунда 4-июнда түшкөн таш көчкүнү тазалоо уланып жатат. Транспорт жана байланыш министрлиги номер 18 жол тейлөө ишканасынын атайын техникасы жолду таштан тазалап жатканын билдирди. Ошондой эле башка аймактагы жол тейлөө ишканаларынан да техника тартылган. 4-июнда саат 17:30 чамасында жолдун 270-271 чакырымдары аралыгында 55-60 миң куб метрлик чоң көлөмдөгү таш көчкү түшүп, жол кыймылы убактылуу жабылган. Министрлик айдоочуларга аталган тилке аркылуу каттамга чыкпай турууга чакырып, жол эрежелерин жана жол кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн так сактоону эскертти. Ушул жана башка жаңылыктарды Ош ТВ телеканалынын социалдык тармактагы YouTube, Facebook жана Instagram баракчаларынан кенен таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.